Китеп окууну жакшы көрбөгөн адамдар ой жүгүртүүнү да жакшы көрүшпөйт деп улуу философ Дени Дидро айткан экен. Китепти көп окуп, китепти сүйгүлө. Канчалык китеп менен дос болсоңор, ой чабытыңар ошончолук кенен, жан дүйнөңөр таза болот балдар. Билим алуунун даңгыр жолунда дагы бир ирет силер менен амандашып турганыма кубанычтамын. Эмесе 9 класстын кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Кышкы каникул да башталды. Үй-бүлөбүз менен тоого бардык. Мен ал жактан атка миндим жана тоо лыжасын тептим. Балдар, бул эки сүйлөмдүн түзүлүшү татаал сүйлөмдөр. Эми бул эки сүйлөмдүн эмне айырмачылыгын байкадыңар? Албетте, биринчи татаал сүйлөмдө жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен интонация аркылуу байланышты. Ал эми экинчи татаал сүйлөмдө тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр жана деген байламта аркылуу байланышканын байкадыңар. Демек, балдар, татаал сүйлөмдөр байламталар аркылуу дагы, кээде интонация аркылуу байланышаарын билдик. Демек, биз бүгүн өтө турган темабыз байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм. Балдар, бүгүнкү сабакта силер байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр тууралуу маалымат аласыңар. Өз ара маанилик катыштарын аныктап, тыныш белгилерин туура коюуга машыгасыңар. Ошондой эле байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү ар кандай турмуштук кырдаалдарга жараша туура пайдаланасыңар. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара эки жол аркылуу байланышат балдар. Алар интонация жана байламталар. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара интонация аркылуу гана байланышса, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара маанилик жактан ар түрдүү катышта болушат. Алар кайсылар? Азыр карап көрөлү. Мезгилдеш, каршылаш, салыштырма, чечме жана себеп натыйжалаш. Алдыда балдар, биз булардын ар бирине мисал келтирип токтолуп көрөлү. Азыр сыртта кыш мезгили балдар. Ушул мезгилге жараша биз сүйлөм түзүп көрөбүз. Кыш келди, элдин баары таза абада муз тээп жүрүшөт. Байкадыңарбы балдар, бул сүйлөмдүн түзүлүшүндө маанилик катыш жагынан мезгилдеш байланышта турат. Кийинки мисалга көңүл бөлөбүз балдар. Ал бир боо куурай көтөрүп кирип келди. Үй ичине шаттык, кубаныч кирди. Биз жогоруда мисал келтирген сүйлөмдөрдө жөнөкөй сүйлөмдөр бир мезгилде же биринин артынан бири болгон окуянын иретин билдирди. Каршылаш. Айдар жалгыз эмес, анын бактылуу үй-бүлөсү бар. Бул жерде балдар маанилик жактан Айдардын жалгыз эмес үй-бүлөсүндө бир нече адамдардын бар болгону тууралуу мааниси жактан каршы келген сүйлөмдөр болду. Дагы бир мисал келтирип көрөлү. Жакшы таап сүйлөйт, жаман каап сүйлөйт. Бул жерде сүйлөмдөр бири-бирине карама-каршы мааниде айтылды. Эми салыштырмага мисал келтиребиз. Дүйнөнүн шамы билим, жашоонун шамы эмгек. Көрдүңөр балдар, билим менен эмгектин артыкчылыктарын салыштыруу иретиндеги сүйлөм болду. Алдыда дагы бир мисалга көңүл бөлөлү. Тоо арасын суу бузат, эл арасын чуу бузат. Силер байкагандай, сүйлөмдөр маанилик жактан өз ара салыштырылып айтылды балдар. Эми чечме.
Байкемдин 2 кызы бар. Бири Айжан, экинчиси Айдай. Силер байкагандай балдар, Байкемдин 2 кызы бар деген сүйлөмдөн чечмелөө иретинде кыздардын аттары саналды. Алдыда дагы бир мисалды карап көрөлү. Баарыбыз ошондойбуз. Жакшыны унутабыз, жаманды эстейбиз. Бул жерде дагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бирөө чечмелөөнү талап кылып, жалпыланган мааниде айтылат, калгандары анын маанисин чечмелейт. Демек, буга чейинки сүйлөмдөр буга мисал болду балдар. Кийинки себеп натыйжалаш. Сыдырым жел сокту. Чөптүн башы кыймылдады. Бул жерде дагы силер байкагандай, чөптүн башы эмне себептен кыймылдаганын биринчи сүйлөм билдирип жатат. Себеби сыдырым жел сокту. Дагы бир мисал келтирип көрөлү. Ат мүдүрүлүп кетти. Ажар үстүнөн кулап түштү. Бул жерде татаал сүйлөмдүн тутумундагы иш-аракеттин, окуянын же көрүнүштүн болушуна карата бири-бири менен себеп натыйжалаш мааниде колдонулду. Бул маанилик катыштарды балдар силер китептен дагы карап, өз алдыңарча көнүгүүлөрдү иштеп, сүйлөмдөрдү түзсөңөр болот. Балдар, биз буга чейин байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн маанилик катыштарына мисалдарды келтирдик. Алдыда биз байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тыныш белгилери тууралуу кеп калабыз. Мисалдарды иштейбиз, көнүгүүлөрдү аткарабыз. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдө коюлуучу тыныш белгилер балдар, алардын тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн маанилик катышына байланыштуу болот. Биринчи, жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара мезгилдеш, салыштырма жана себеп натыйжалаш мааниде байланышса, анда алардын аралары үтүр менен ажыратылат. Мисалдарды карайбыз балдар. Эмгекчил киши кадырлуу, эмгексиз киши жабырлуу. Баатыр кол баштайт, чечен жол баштайт. Эч ким бизге бекер аш бербейт. Биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Көрдүңөр балдар, бул жерде татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр үтүр менен ажыратылды. Экинчи, чечме сүйлөмдөрдө жалпы маанидеги сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат да, анын маанисин чечмелеп тактап турган сүйлөмдөрдүн арасы үтүрлүү чекит менен ажыратылат. Мисалды карап көрөлү. Ага чейин, андан кийин деле жанды көп кейитпес күнүмдүк иштер жүрөр. Мал төлдөр, төл телчигер, анан кыркын бүтөр. Бул жерде дагы тыныш белгилердин коюлушун байкадыңар балдар. Үчүнчү, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы анын синтаксистик түгөйлөрү өз ичи арада татаал сүйлөм түзүлүшүндө келсе, алардын ортолору үтүрлүү чекит менен ажыратылат. Мисалды карап көрөлү балдар. Сары ат минип суу кечтим. Салкыны мага тийген жок. Сары кымгап тоонбуштум, өөнү мага тийген жок. Силер байкагандай балдар, бул жерде дагы тыныш белгилердин коюлуш өзгөчөлүгү эрежеге ылайык келди. Төртүнчү, биринчи сүйлөмгө карата экинчиси кескин жыйынтык чыгаруу иретинде айтылса, же анын маанисин толуктап, түшүндүрүп турса, алардын арасына сызыкча коюлат. Мисалды карап көрөбүз балдар. Биздин шекер эң чоң айыл. Ал 300дөн ашык түтүн. Деген Чыңгыз Айтматовдун сөзү балдар. Бул жерде дагы тыныш белгинин коюлуш эрежесин байкадыңар. Бешинчи, жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосундагы карама каршы маани жай мүнөздө болсо, үтүр
Ал эми кескин түрдө карама-каршы айтылса, алардын арасына сызыкча коюлат. Мисалды карайбыз. Кожонун кой жегенин көрдүм. Кой дегенин көрбөдүм. Баатыр бир өлөт, артында баркы калат. Бул жерде дагы тыныш белгилердин коюлуш эрежесин байкадыңар балдар. 6. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн биринчиси себебин, экинчиси анын натыйжасын билдирсе, алардын ортосуна сызыкча коюлат. Мисалды карайбыз. Күйүтүңдү досуңа да, касыңа да айтпагын. Досуң күйүнүп, касың сүйүнүп калбасын. Сызыкчанын коюлушун байкадыңар балдар. 7. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы биринчи сүйлөмдүн мааниси экинчи сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөр аркылуу чечмеленип турса, экөөнүн ортосу сызыкча менен ажыратылат. Мисалды карайбыз. Үйдүн жасалгасында муун жок, ичи толгон туш кийиз, килем. Бул жерде бир өңчөй мүчөлөр туш кийиз, килем. Эреже боюнча тыныш белгинин коюлушун эстеп калабыз балдар. Биз тыныш белгилердин коюлуш өзгөчөлүгүн байкадык балдар. Алдыда көнүгүү иштейбиз. Бул көнүгүүдө балдар тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумунда канчадан жөнөкөй сүйлөм бар экенин табабыз. Ошондой эле тиешелүү жерлерге тыныш белгилерди коебуз. Биринчи сүйлөмдү карайбыз. Үчөө далайга кобурашты. Үчөө тең өз ойлорун айтышты. Үчөө тең жыргашты. Кайсыл жерлерге тыныш белги коюлбай калганын байкап отурабыз. Экинчи сүйлөм. Мен жазуучунун эки гана түрүн билем. Биринчиси көргөнүн жазгандар. Экинчиси көркөмдөп жазгандар. Үчүнчү сүйлөмдү карайлы. Жаан жаайт, эгин өсөт, эл күн көрөт. Мен да алар менен кошо жашайм. Көрдүңөр балдар? Бул үч сүйлөмдө татаал сүйлөмдөр берилди. Кайсыл жерлерге тыныш белги коюлбай калганын жана канча жөнөкөй сүйлөм тутумунда бар экенин карайлы. Биринчи жөнөкөй сүйлөмгө тыныш белгилерди коюп баштайлы. Экинчи жөнөкөй сүйлөмдүн тыныш белгилерин коюп атабыз балдар. Үчүнчү жөнөкөй сүйлөмдүн тыныш белгилерин койдук. Эми карайбыз. Үчөө далайга кобурашты. Үчөө тең өз ойлорун айтышты. Үчөө тең жыргашты. Бул жерде үч жөнөкөй сүйлөм катышты. Экинчи сүйлөмдү карайлы. Мен жазуучунун эки гана түрүн билем. Биринчиси көргөнүн жазгандар, экинчиси көркөмдөп жазгандар. Бул жерде дагы үч жөнөкөй сүйлөм катышты балдар. Үчүнчү сүйлөмдү карайбыз. Жаан жаайт, эгин өсөт, эл күн көрөт. Мен да алар менен кошо жашайм. Бул татаал сүйлөмдүн тутумунда балдар канча жөнөкөй сүйлөм катышты? Албетте 4 жөнөкөй сүйлөм катышты. Силер байкагандай, татаал сүйлөмдүн тутумунда 2 жана андан көп жөнөкөй сүйлөмдөр катышат. Бул кыштын керемет көрүнүшүн байкагалачы балдар. Ушул кыштын көрүнүшү боюнча азыр сүйлөм түзөлү. Силер бул татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн маанилик катышын
табасыңар. Кыштын кереметине суктандым. Өзгөчө кечки көрүнүшүнө, таза абасына. Бул сүйлөмдөр маанилик жактан кандай байланышта турат балдар? Ойлонуп көрөбүз. Албетте, чечме. Кыштын кереметине суктандым деген жалпылагыч сөз кийинки сүйлөмдөрдүн маанисин чечмелөөнү талап кылып жатат. Кийинки сүрөттү карайлы. Бул сүрөттөр боюнча сүйлөм түзүп көрөлү. Эрди намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт. Бул татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жактан кандай байланышта болду балдар? Туура айтасыңар, салыштырма. Бул жерде эки сүйлөм бири-бири менен салыштырылып жатат балдар. Кийинки сүрөттү карайбыз. Апалар кол өнөрчүлүк менен алек болуп отурушат. Жаштар оюн-зоок куруп жатышат. Деген сүйлөмдө эки жөнөкөй сүйлөм бири-бири менен кандай маанилик катышта болду балдар? Ооба, мезгилдеш катышта. Бир эле учурда апалар кол өнөрчүлүк менен алек болуп отурушат, ал эми жаштар оюн-зоок куруп жатышат. Бул сүрөт боюнча сүйлөм түзүп көрөлү балдар. Кечээ катуу жамгарда үшүп калдым эле, ооруканага жатып калдым. Бул эки сүйлөм кандай маанилик катышта болду балдар? Албетте, себеп натыйжалаш. Менин ооруканага жатып калганымдын себеби эмне болду? Себеби кечээ мен катуу жамгырда үшүп калдым. Ошол себептен ооруканага жатып калдым. Көрдүңөр балдар? Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бирине ар кандай мааниде байланышып турат. Эми өз алдынча үйдөн иштегенге тапшырма алууга. Мен силерге 4 сүйлөм берем. Азыр 4 сүйлөмдү дептериңерге жазып алууга же чөнтөк телефонуңарга сүрөткө тартып алсаңар болот. Биз кышкы эс алууга чыктык деген биринчи жөнөкөй сүйлөм. Андан кийин көпчектин ордуна маанилеш экинчи жөнөкөй сүйлөмдү жазып, сүйлөмдү толуктап татаал сүйлөмгө айландырабыз. Экинчи. Илим менен техника күндөн күнгө өнүгүп жатат. Биринчи жөнөкөй сүйлөм. Экинчи жөнөкөй сүйлөмдү өзүбүз жазабыз. Үчүнчү сүйлөмдү карайлы балдар. Асман түнөрүп, туман болуп тургансыйт. Бул дагы биринчи жөнөкөй сүйлөм. Экинчи маанилеш жөнөкөй сүйлөмдү таап жазабыз. Төртүнчү сүйлөмдү карайлы. Биз айылга кеч чыгып калдык. Көпчектин ордуна өзүңөр ылайык келген сүйлөмдү жазып, татаал сүйлөм түзөсүңөр. Балдар, бул үй тапшырмасын мугалимиңер менен кайтарым байланышка чыгып талкууласаңар болот. Сабагыбыз ушуну менен аягына келип жетти балдар. Сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Бүгүнкү сабакта силер байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм тууралуу маалымат алдыңар. Алардын маанилик катыштарын билдиңер. Тыныш белгилеринин коюлуш эрежелерин көнүгүү иштөө аркылуу жана мисалдар аркылуу түшүндүк. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына келип жетти балдар. Сабак силерге түшүнүктүү болду деп ишенем. Эмки сабактан көрүшкөнгө чейин аман болгула.